Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы жалпы орто билим берүү мектеби кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Балдар, бүгүнкү биздин темабыз каалага куулуу баскан жол. Ал кыргыз элинин ак таңдай төкмө акындарынын бири. Акындын жаш кези катаал заманга туш келди. Ал кезде көчмөн кыргыз эли үч негиндин бир кочу кой, бир табагы тай болуп ачарчылыкка көп учурашкан. Колунда жок кембагалдар жан соктоо үчүн малай болуп өлбөстөн оокатын көрүшкөн. Мына ушундай огоор турмушту калктын атасы Акы жана апасы Зулайка да баштарынан өткөрүшкөн. Чээде балдарын эптеп багып чоңойтуш үчүн усталык жайы бар. Акы боз үйдүн уук кереге түндүк каалгаларын жасаган, мергенчилик да кылган. Жаш балдарын жетелеген Акы өзү жүргөн Тогуз-Сороодон бир топ жерлерин кыдырып, көп кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Дүбөлүктү турууга шарт болбогондуктан жылаңайлык жылаңбаш дайра кечип, тоо ашып, дал 15 күн жол басып Кетмен түбөгө келишет. Ал жерде жер кепе казып 7 жыл оокат өткөзүшөт. Жер кепедеги турмуш Акындын жер кепеде өткөн күн деген ырында айтылат. Карагайлуу өтөккө казып кеттик жер кепе. Бары жогу билингизбейт, балдары бар эрмекке. Терезе жок тешик бар, каалгы жок эшик бар. Шамал айдап шаштырып кепеге толот жааган кар. Калык чакырчылыктын айынан эрте эмгектене баштайт. 7 жашынан козу багат, 9 жашка келгенде чыйрак бала. Калык манапка чабендес болот. Бара-бара көп нерсени баамдап, кыргыз элинин Бекназар, Эсен-аман, жеңи жок, Ниязалы өңдө атактуу ырчы комузчуларын көрүп, алардан үлгү алат. Ырчылык өнөрү барган сайын калыкты өзүнө тартат. Кийинчерээк өзү да жамактап ырдоого өтөт. Малайлыкка алган акысына комуз сатып алып, комуз чирткенди үйрөнөт. Акын Октябрь революциясына чейинки чыгармаларында көкөй өскен жокчулукту, элдин оор абалын ырга салган. Ал өзүнө окшоп жалдырашып байларга жалчу болгон, бүтүн жанды кемитип жарытуу болгон кембагалдардын катаал турмушун көргөн кордуктарын ырдаган. Жаңы замандын алгачкы күндөрүнөн тартып эле жаш акын белине комузун байланып, конуп түнөп айыл кыдырып, жаңы заманды ырдаган улуу жарчысына айланат. Улуу Атамекендик согуш жылдарында калык башка төкмө акындарыбыз менен бир катарда жалондуу патриоттук ырлары менен ооруктагы элди каармандык менен эмгектенүүгө, жоокерлерди эрдикке шыктандырган. Акындын чыгармачылыгындагы бир өзгөчөлүгү ооз-эки мурастарды сактап, элибизге тартуулагандыгында. Жаныш Байыш, Курманбеки Дейкан сыяктуу дастандар акындын айтуусунда жарык көрдү. Ал таланттуу акын, ырчы гана эмес, ошондой эле чебер комузчу да болгон. Токтогулдун башка акын комузчуларынын ырларын, күүлөрүн жыйнап кагаз бетине түшүрүүдө да анын эмгеги зор. Акиевдин чыгармачылыгында бул мемуардык повесть маанилүү орунду ээлейт. Баскан жол чыгармасынын жаралышы тарыхы туурасында автор өзү бул өмүр баянын, башыбыздан кандай күндөр өткөнүнөн, эмне турмуштарды көргөндүгүбүздөн, толгон окуяларда күбөсү болгондугубуздан кыскача гана түшүнүк берип, 1927-28 жылдардан баштап кагаз бетине түшүрүлдү деп эскерет. Эшмамбет ырчы менен беттешүү. Баскан жол чыгармасынан акындын өмүр баяны туулган күнүнөн башталат. Атасы Акы Ажыбай уулу Жумгалдын Эмел деген жеринде туулган. Акы 14 жашында атасынан жетим калат. Анын энеси Зулайка абдан сулуу, келбети келишкен аял экен. Баласын жетелеп күн көрүү үчүн төркүнүнө Ак Талаага келет. Оор жашоодон улам эл менен кошо Зулайка уулу акын менен бирге Кытайдын Кашкар деген жерине барат. Көп оорчулуктардын баштарынан өткөрүшөт. Колунан келген байлар Зулайканын уулу менен кошо бир байга сатып жиберет. Арадан 21 жыл өткөндөн кийин туулган жери Жумгалга кайтып келишет. Атасы Акы Жыгач уста, кыргыздын боз үйүн уук, кереге, түндүк каалгаларын жакшы жасайт.
мергенчиликти кылат. Жалаң кийиктин эти менен бир аялды баккан учурлары да болгон. Бул калктын өмүр жолундагы үзүндүлөрдүн бири.